Баарыңыздарды бүгүнкү салтанатыңыздар менен куттуктаймын. Кара Токой айылындагы Буркан Мерганов атындагы орто мектебинде 200ге жакын окуучу билим алат. Чек ара аймагында жайгашкан мектепте 30га жакын мугалим билим тарбия берип келет. Аталган мектепте компьютердин жоктугу окуучулар үчүн эң көйгөйлүү маселе болгон болсо, эми мынтип мектеп жамааты үчүн жакшы самалык болду. Эми бизде алдың сабактарда жөн эле мындай окуучуларга өтөт элек. Мисалы маселелерди иштегенибизде биз компьютерге киргизе албайбыз. Себеби аны окуучу ошол компьютерге киргизип, ошонун жыйынтыгын чыгарганда анан алдыга жылат да окуучу. Себеби бул өзү көрбөйүнчө мындай лекция сабакта эле болуп калат да. Себеби биз азыр жетишкенибиз мына проектор менен доскага чагылдырып беребиз. Азыр бизде модем да бар. Биз мына мугалимдин компьютерге интернетти улап туруп, биз ошону окуучуларга дагы ошо проектор аркылуу чагылдырып беребиз да. Көптөгөн биз иштерди аткарсак болот да. Бизге көптөгөн мүмкүнчүлүктөр туулду. 10 компьютер, проектор алып берилди. Бул эмесini, доскасын. Анан кийин мындай цветной принтер алып берилди. Мектептин компьютердик технологиялык кааналарын жаңы заманбап үлгүдөгү технологиялар менен жабдуу үчүн эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду тарабынан жалпы суммасы 378 000 сомдук техника жана мектеп эмеректери менен камсыздалды. Бул долбоор Швейцария, Кыргызстандагы Швейцария элчилиги тарабынан колдоого алынып атат да. Проект 2 жылдан бери иштеп атат Баткен областында. Жалпысынан ушу проекттин алкагында биз ушул 20дан ашык ар кандай инфраструктуралык проекттерди ишке ашырдык. Булардын жалпы суммасы ушул 20 миллион сомдон ашык болуп атат да. Тактап айтканда 28 миллион сомдук ар кандай проекттер ишке ашырылып атат. Эми биз ушул жерлерге барып элдер менен жолугушуп ушу проблемаларды алыктаганда Баткен областындагы негизги проблемалардын бири ушул мектептердеги компьютердик класстардын жоктугу. Жол болсо компьютерлер болсо дагы өтө эски компьютерлер. Эми азыркы заманбап технологиялык компьютердик класстарды камсыз кылуу боюнча биз жалпысынан 4 ушундай мектепти толук түрдө мебель менен оргтехника компьютерлерди толук камсыз кылдык. Компьютер каналарын ачылуу аз эмне келген жергиликтүү бийлик өкүлдөрү самалык менен мектеп жамаатын куттуктап, эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондуна ыраазычылык билдиришти. Мен бул салтанат менен Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Салихов Кеңеш Каримовичтен өзүмдүн жана Баткен районунун элинин атынан бардыгыңыздарды, ушул жерге келген конокторду, катышуучуларды, жалпы айыл тургундарын жана мектеп жамаатын окуучуларды куттуктаймын. Жеңиш Парпиевич Разаковдун буйругун окуп берүү менен биргеликте ошол сыйлыкты тапшырып коюшка уруксат этиңиз. Баткен областынын социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнө жана улуттар аралык достукту чыңдоого кошкон зор салымы, кызматтык милдеттерин аткарууда жетишкен ийгиликтери үчүн, эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Баткендеги филиалынын түштүк аймактык боюнча координатору Абазбеков Рубен Садибекович Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен сыйлансын. Ыйгарым укуктуу өкүл Разаков Жеңиш Парпиевич 2016 жыл 10 май. Сыйлыгыңыз куттуу болсун. Мына ушундай эле самалык Баткен районунун чек ара аймагындагы Апкан айылындагы Аскар Жоробеков орто мектебинде да болду. Ал жерде да эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду тарабынан жалпы суммасы 378 000 сомду түзгөн компьютердик жабдуу жана мектеп эмеректер менен камсыздалган жаңы каана ачылды. Канча иштерди жүргүздүңөр, угуп жүрөбүз, көрүп жүрөбүз. Рахмат, биз үчүн бүгүнкү күн эле эмес, быйылкы жыл дагы өтө кубанычтуу жылдардан болуп отурат. Өзүңөр көрүп атасыңар, мына бизде мектеп, жаңы типовой мектеп курулуп жатат. Буга биздин мына Абдилаз Пазошундагы эмеси өтө жогору. Ошолар негизинде мына азыр карагыла, мурда да келген иштеген эмес.
азыр ушунчалык кубанып отурабыз да. Бул бардыгыбызга керектүү нерсе да. Азыркы технологияны бардыгыбызга керектүү нерселер, бардыгыбыз ушундай эмелерибиз. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Аскар Жоробеков орто мектебинде 185 окуучу билим алат. Мектептин информатика мугалиминин айтымында мектеп окуучулары компьютер жоктугунан кыйналып келишкен. Мектепке биринчи жумушка киргенимде компьютер жок эле, окуучулар менен азыркы мезгилге чейин только теоретический сабак өтүп жүргөм. Эми окуучулардын информатика сабагына болгон кызыгуусу артып, окуучуларга жакшы шарт түзүлдү. Мектепти бүтүп чоң окуу жайга барганда да кыйналбай компьютерди үйрөнө алышат, билишет. Жоробаев атындагы орто мектебинде Компьютердик кааналардын ачылуу аземине келген коноктор эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун билим берүү тармагында ишке ашып жаткан долбоорлордун өзгөчө маанилүү экендигин баса белгилеп кетишти. Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдулазиз Заитовдун айтымында, акыркы 1 жылда Баткен районунун аймагында 11 долбоор ишке ашырылса, анын 8и билим берүү тармагында экендиги айтылды. Өткөн жылы Тажикстан менен чектеш зоналарда 11 долбоорду ишке ашырса, былтыркы жылдын ичинде, бир эле жылдын ичинде. Ошонун 8и билим берүү тармагында болду. Мына быйыл Өзбекстан менен чегарадагы зоналарда 2 жаш долбоор ишке ашып турат. Ошондуктан мен сиздердин катышууңуздар менен эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондуна, анын жетекчиси Роберт Сатыбековичке, анын кызматкерлери мына Гүлнара менен Айбек Турат, буларга сиздердин алдыңыздарда терең ыраазычылык билдирем. Чек айылдарында жайгашкан Бурхан Меркенов жана Аскар Жоробаев атындагы орто мектептерин компьютерлер жана башка орто техникалар менен камсыздап бергениңиздер үчүн Баткен райондук билим берүү бөлүмү сизге терең ыраазычылыкты билдирет. Райондук билим берүү бөлүм башчысы Заитов. 2016 жыл ичинде эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Баткен областынын чек ара аймактарында тынчтыкты куруу жана чыр-чатактарды жөнгө салуу долбоорунун алкагында чек ара аймактарындагы дагы бир нече мектептерде компьютердик кааналарды ачуу пландалууда. Шахрихан Мамажусупова, Жоробек Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Бүгүнкү күнгө чейин ишиңизде дайыма жакшылыктар коштоп келаткандыгы өзүкүбө бар болуңуз.